Урматтуу эл өкүлдөрү, кадырлуу кесиптештер, мен бүгүнкү жана эртеңки болгон жана боло турган учурларды ортого салып, парламент жөнүндө оюмду айтып, президентибиз менен элге кайрылып коюуну туура көрдүм. Парламенттин үстүндө эл менен Кудай гана турат. Азыркы турушубузда парламенттин кудайлары көбөйүп баратат. Парламенттин төрүндө тайраңдап, өз билгендерин кылып, жоо жакадан алып турганда, жоо менен эмес, парламент менен кармашканга өтүп жатышат. Аны азыр дагы бир кесиптешибиз ачыктап айтып берди. Ансыз деле жал куйругу кыркылган парламентти ого бетер басынтып, жаман көрсөтүү аракетин кылышып, ар кандай сөздөрдү жалдап жаздырганга өтүштү. Урматтуу депутаттар, менин оюмча эч ким, эч качан, эч кимдин этегине намаз окубашы керек. Биз пендеден эмес, Кудайдан корколу. Элдин ырысы менен келечегинен жана бабаларыбыздын бизге таштаган аманатынан корколу. Ал аманат, ал таберик, ал мурас, чек арасы тарыган, арты туман, асты жар, алсыз эмес, толук кандуу келечеги бар эгемен мамлекетибиз. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калк, силердин турмушуңар менен өлкөнүн тагдырын өз мойнуна алып, жооп бере турган өлкө башчы бар. Силер кароосуз калган калк эмессиңер. Ар бир суроолоруңарга жооп алышыңар керек. Анткени бүт милдетти өз мойнуна алып жооп берет деп президенттик башкарууну тандагансыңар. Демек, кечээки Баткендеги шалаакылыктын, кайдыгерликтин айынан окко учкан кырчындай өмүрлөргө, гүлү көккө сапырылып, каңырыгы түтөгөн калкка, кырчындай өмүрлөргө, карегинен кан, жүрөгүнөн зар өтүп, ботодой боздогон энелердин көз жашына, аталык мээриминен ажыраган бөбөктөргө, бараарга багыты жок башпаа негиздеп, жонуна жүгүн артынып, жолго чыккан жарандарыбыздын тагдырына, чек аранын чечилбеген чырына, мындан аркы бүдөмүк божомолдорго сөзсүз жооп берилиши керек. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, чындык ачуу болот, чыдагыла. Буга чейинки башкаруу системасынан кландык жана үй бүлөлүк кучакташкан достук менен сатып кеткен кастыктан көңүлү көк таштай калган эл сизге ишенип, сизди бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, биздин үндү так туура жеткирсин деп бизди шайлап берген. Демек биз жоопкерчиликтүү бололу. Жашырып жаап, жараны таңып айыктыра албайбыз. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт кыргыз. Эл бизди жабык жыйындарды өткөрүп, жабык эшик артында жарманке курсун деп добуш берген эмес. Оюбуз ачык айтылып, үнүбүз түз жетсин деп добуш берген. Ооба, мамлекеттик сырды, купуялуулукту сактаганды билебиз. Азыр да аны ачыктаган жерибиз жок. Бирок кечээки окуяларды кантип жашырабыз? Анткени алар сокурга көз бүткөндөй көрүнүп, дудукка тил бүткөндөй сүйлөнүп атат дүйнө коомчулугунда. Эл баарын билет. Билмек тургай, карегинен өткөн окко куралсыз төшүн тосуп беришкенин купуя деп биз жашырганыбыз менен чек арада чеп болуп турган элдин көзүн таңып, оозун басалабызбы? 600дөн ашык турак жайлар, бир нече мектеп менен ишканалардын, аскердик заставалардын өрттөлүп кеткенин да жашырып жаап кое албайбыз. Азыр дагы менин сөзүмөн кийин бизди тепкиге алып, анда кыйын болсоңор эртерээк айтпайт белеңер деген акылдуулар четтен чыгат. Мен ага даярмын. Айтып коеюн. Парламент өз милдетин аткарып, аскердик акыбалыбызды чыңдоо жана алдын алуу үчүн оңой эмес суммадагы акча каражатын бөлдүрүп берген. Кана ошол каражаттардын дайын дареги эффективдүү, натыйжалуу же натыйжасыз пайдаланганы боюнча эч ким жооп бере элек. Баткен окуясын алдын алуу боюнча 1,5 жыл мурда парламент токтом чыгарып, учурдагы зарылчылыктын баарын камтып, аткарууга жөнөтпөдү беле? Кана ошонун аткарылышы?
Ушунун баарына ким жооп берет? Чар жайы тиш алып барган чалгындоо ишинин чабалдыгына ким жооп берет? Же эмне биздин өлкөдө төшөк чалгын, кустур чалгын жана контрабанда чалгын эле иштеп калды беле? Мамлекеттин коопсуздугун өз кекиртегибиз эмес, өз өмүрүбүздөн да биринчи коюшубуз зарыл болчу. Шибегени капка каталбаган сыяктуу эле эл билгенди эч ким жашыра албайт. Мунун баары жашыруун сыр, купуя окуя болгон жок. Бүт массалык маалымат каражаттарында чагылдырылды. Эл өкүлү катары өзүбүз дагы бир эмес, 2 рет барып көрүп келдик. Экинчи рет барууга да өзүңөр мажбурладыңар. Кандай мажбурлаганыңар азырынча купуя ойдон калаттыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, парламент сиз дайындаган мамлекеттик кызматкерлерге баш ийип, жана алардын ар кандай тескөөлөрүнө кабылбашы керек. Парламентти дагы кече сизге добуш берген эл шайлаган. Муну эч ким эсинен чыгарбашы керек. Керек болсо мамлекеттик жетекчилерди алып, өзүңүз парламентке келип, жогорудагы айтылган маселелерге жооп алып беришиңиз керек деп чакырып кетем. Эл ушуну күтүп жатат. Анткени болбосо эл үчүн жасалып жаткан аракеттериңиз, айлык маяналардын, пенсиялардын көтөрүлүшү, мектеп, мекеме, ооруканалардын курулушу сыяктуу иш аракеттериңиз кумга сиңген суудай кургайт. Босогодо кыш кылычын кармап турат, урматтуу кесиптештер. Табият деген булар саясатын бүтүрүп, таасир талашын токтотуп алсын деп күтпөйт. Табияттын таасири өтө туруктуу болот. Табият жаңылбайт. Анткени табиятта тууган, табиятта дос болбойт. Кыскасы, кышка даярдыгыбыз начар. Кыштын камын жазда көрсөк болмок. Баа кымбат. Эл эртең шыйрагын жагып калбаса болду. Кудай сактасын. А мүмкүн азыркыга чейин туугандашып, каралашып келген Орусия өлкөсү өзүлөрүнүн саясий кырдаалына жараша жакын туугандарына эмес, жакын туугандарыбызга болгон таарынычын бизден чыгарып, кыштын кыраан чилдесинде газды тартып койсо, эмне кылабыз? Ага альтернативдүү кырдаалдан чыгуучу жолду ойлогон киши барбы? Ушул сыяктуу алдын алуучу жагдайлар көп, урматтуу туугандар. А биз болсо кышты ойлогондун ордуна бөлтүрүктү карышкырга тиштетип ойноп отуруп алдык. Урматтуу эл өкүлдөрү, сөзүмдүн жыйынтыгында колум сынса сынсын, оюм сынбасын деп иштейличи. Парламентаризм деген жолум сынбасын деп иштейличи. Бутум сынса сынсын, духум сынбасын деп иштейличи. Анткени парламенттин духу бул бүтүн кыргыз элинин духу. Рахмат.